Арбаңыздар, урматтуу поэзия күйөрмандары, ардактуу мекендештер. Мына бүгүн касиеттүү көлдүн жээгинде эң бир сонун иш-чаранын күбөсү болуп отурабыз. Бүгүн ушул көл кылаасынан чыккан атактуу Кыдыр аке менен Садыр акенин 200 жылдык, Кыдыр акенин 180 жылдык мааракеси мына ушул учурда белгиленип атат. Ошого удаалаш өзүнүн адамдык аброю менен калкынан кадыр тапкан элибиздин мыкты эр азаматтарынын бири, көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер акын Чыныбай Акунуч Турсунбеков агайыбызды эскерип, бүгүн анын талантына таазим кылып, 3 жылдан бери уланып келе жаткан салттуу поэзия фестивалынын бүгүн жыйынтыктап отурабыз. Биринчи кезекте мына ушундай демилгени колго алган Чыныбай Турсунбеков атындагы коомдук фондко анын жетекчиси Нуржан эжебизге терең ыраазычылык билдирем. Анткени кыргыз элинде булак көрсөң көзүн ач деген жакшы сөз бар. Бул фестивалда 3 жылдан бери биздин поэзиядагы бир топ булактардын көзү ачылып, бир топ жаш акындарыбыздын жүзү ачылып, мыкты эл акындарыбыздын сынынан өтүп, бир топ акындарыбызга биздин адабият жолундагы изденүүсүнө жакшы мүмкүнчүлүк берип атат, жакшы мындайча айтканда дем берип атат, күч берип атат. Бул жолу дагы абдан жакшы мыкты акындар катышкан экен. Ошону менен бирге мына 2 жылдан бери биздин таланттуу окуучуларыбыздын дил баяндарынын, сочиненияларынын конкурсу дагы бул биздин бир топ жаш өспүрүмдөрүбүздүн, жеткинчектерибиздин келечекке ошо калем кармап, улуттук адабиятка кадам шилтесине мүмкүнчүлүк түзүп берген мыкты долбоор, мыкты мындайча айтканда самалык десек болот. 2 жылдан бери өтүп, мына быйыл дагы абдан жакшы балдар катышканын биздин агаларыбыз, эжелерибиз жетине албай айтып отурат. Чыныбай Турсунбеков агайыбыз чынын айтканда элдик инсан эле. Мына улуттук парламентте эл өкүлү катарында кандай ак кызмат кылса, биздин улуттук адабиятыбызга дагы өзүнүн адамдык атуулдук үлгүлүү сапаттарын көргөзгөн мыкты агаларыбыздын бири эле. Мына бул кишинин поэзиядагы өзгөчөлүгүн өзүнүн чыгарган китептер аркылуу, өткөргөн кечелер аркылуу бир нече жолу күбө болдук. Мына Кыргыз-Түрк Манас университетинде абдан сонун поэзия кечеси өттү эле. Ошондо Чыныбай Акунучтун ырларынын өзгөчөлүгүнө, эгерде бул киши мамлекеттик коомдук иште болбогондо, биздин улуттук адабиятыбызда дагы өзгөчө орду боло тургандыгына бул кишинин ырлары аркылуу ынанып, поэзиядагы талантына баа берчү элек. Агайыбыз ушунчалык жөнөкөй маданиятка, улуттук адабиятка өзгөчө көңүл бөлгөн адам эле. Мына Жогорку Кеңештин төрагасы болуп турганда дагы биздин театр искусствосуна, кино искусствосуна, маданиятка өзүнүн чоң бир атуулдук салымын кошуп, көргөзүп, колдоп, бир топ иш-чараларда мына агабыздын биз колдоосун көргөнбүз. Чыныгы атуулдук жүрөгүнүн кенендигине күбө болгонбуз. Мына бул фестиваль ошондой улуу инсанды дагы бир жолу эсибизге салып, дагы бир жолу ушул жерде отургандардын жүрөгүн тызылдатып, мына ушундай эсил инсанды эскерип отурабыз. Бул адамдын өлбөстүгү деп ойлойм. Кыргыз эли бекеринен эстээриң барбы деп айтат. Мына эстери эли журту, теңтуштары, калемдештери, замандаштары, үй бүлөсү мына Чыныбай агабызды азыр эле жогорудагы тасмадан дагы бир жолу сүрөттөрүн көрүп, жаркын элесин эстеп алдык. Бул фестиваль ушундай мыкты булактарыбыздын, мыкты жаш таланттарыбыздын көзүн ачуу менен бирге жыл сайын ушундай Чыныбай Акунучтай мыкты адамдын жашап өткөндүгүн, анын чыгармачылыгынын өлбөстүгүн далилдеп турат деп ойлойм. Ошондуктан Нуржан эже сизге чоң ыраазычылык билдирем. Чынын айтканда бул эгемендүү жылдардагы поэзия фестивалынын бирден бир өткөн ушул жылдыздуу жээк фестиваль деп ойлойм. Анткени бул улуттук адабиятка болгон мамиле солгундап турган учурда ушул коомдук фонддордун ичинен адабиятка, маданиятка ичинен поэзияга кайрылган фонд болуп отурат. Ошон үчүн ушу Чыныбай Акунуч Турсунбеков атындагы фондду Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин ардак грамотасы менен сыйлап коюуга уруксат этиңиздер. Сахнага Нуржан Давлетбековнан чакырабыз. Музыканы күчөтүп берип коюңуз.
келечекте бул фонддун арышы кенен болсун, көп кызмат кылсын. Анан сизге өзгөчө чоң рахмат. Бексултан Жакиев агайыбыз айтчу, жакшы аял күйөөсүн түрүүдөй алып жүрөт деп. Мына сиз түрүүдөй алып жүрөсүз. Бул жерде Чыныбай агабыздын калемдештери, эл акындарыбыз, Токтосун Самудинов агайыбыз, Акбар Рыскулов агайыбыз, Кожогелди Култеген агайларыбыз баш болгон, маданиятка эмгек сиңирген ишмерлер агайларыбыз мына Керимбек Кадыракунов, Атантай Акбаров, Бурул Сарыгулова, Жепар Исабаева эжелерибиз отурат бул жерде. Аскар Медетов агайларыбыз отурат. Бардыгы тең ушу Чыныбай агайыбыздын талантын сыйлаган калемдештер отурат. Мына ушул кишилердин баарын сиз алып могу жерде чогултуп, чоң демилге өткөрүп атасыз. Бул кылган кызматыңыз улуттук адабиятыбыздын эртеңиз үчүн ак кызмат кылсын, ушул жерден Кыргыздын мыкты акындары өсүп чыксын. Терең ыраазычылык билдиребиз, Кайрат Олжобаевич. Чоң рахмат.